Налог боюнча айтып кетейин. Эгерде сиздер ушул P2P торговля кылсаңыздар же P2P арбитраж кылсаңыздар, бир нерсени түшүнүшүңүздөр керек. Эгерде сиздер ушул P2P'ден Binance'тан же Bybit'тенби, то есть ордер коюп сатып алып, кайра ордер коюп сатып, ошентип USDT алып сатып иштесеңиздер, сиздерге обязательно баягы лицензия керек болот да. Бул анткени предпринимательская деятельность болуп эсептелет да. Мисалы үчүн жанагы көчөгө өзүңөрдүн курсуңарды коюп, мен долларды мынчадан алам, мынчадан сатам деп иштегенге эле барабар да. То есть бул обмен валют эмедечи, ошол Binance, Bybit'те. Ошону кылыш үчүн сиздердики обязательно өзүңүздөрдүн лицензияңыздар болуш керек. Лицензия алам десеңиздер, уставный капитал там мурда 15 миллион эле, азыр 40 миллион болду болуш керек вроде бы. Ошол то есть лицензия алыш деле оңой эмес. Мисалы үчүн эгерде жөн эле P2P'ге кирип, ордер койбой эле мындай айтканда ошол жерде алам деген адамдарга сатып, сатам деген адамдардан өзүңөр сатып алсаңар, жанагы Моссветтеги обменкага кирип эле доллар сатып алып саткандай болсоңор, буга эч кандай лицензиянын кереги жок да. А так өзүңөр баягы ордер чыгарып алып сатсаңар, лицензия керек болуп калышы мүмкүн. Анан кийин текшергенде сиздер ушундай иш кылып турсаңар, анан баягы лицензиясы жок иштеп турсаңар деп сиздерге айыппул салышы мүмкүн. Дагы бир нюанс, эгерде мисалы үчүн бир жолу эле там өзүңөрдүн бир определенный суммаңарды USDTңарды жөн эле сатыш үчүн эле ордер чыгарып, андан кийин баягы сатып албасаңар кайрачы, то есть бул деле предпринимательский деятельность болуп эсептелбейт, бирок рискке кетпей эле коюш керек да. Лучше баягы ошол алам дегендерге эле сатып, сатам дегендерден эле сатып алганыңар жакшы. Эгерде пайда табам десеңер, лицензия алып закондуу түрдө иштеш керек. Бизде Кыргызстанда буга закон бар. Ал эми спотовый торговля боюнча бул жерде сиздерге лицензиянын кереги жок. Эмнеге дегенде, анткени сиздер баягы элдерге услуга көрсөтпөйсүңөр, өзүңөрдүн акчаңарга эле биржадан криптовалюта сатып аласыңар, кайра баасы көтөрүлгөндө сатасыңар, то есть өзүңөрдүн акчаңарга эле алып сатып биржадан пайда табасыңар да. То есть ал эми P2P'де болсо сиздер уже элдерге услуга көрсөткөн болуп каласыңар да, ошон үчүн ага лицензия керек болот. Ал эми беркиге спотовыйга болсо лицензиянын кереги жок. Спотовыйдан сиздер баягы налоговыйга барып регистрация болуп, ИП болуп, анан единый налог төлөп койсоңуздар болот. Единый налог где-то бир 6%, 4% ушундай болот да. Ошол, эгер суроолор болсо комментарийге жазыңыздар, дагы суроолоруңуздарга жооп берип турам.